Борборубуздагы эң алдыңкы кесиптеги окуу жайлардын бири бул Бишкектеги курулуш, архитектура жана менеджмент колледжи. Учурда колледжде 1000ге чокул студент билим алууда. Алардын 80% мырзалар болсо, 20% кыздар билимге ээ болуп келишет. Бүгүн кыздар тандаган кесиптер тууралуу баяндайбыз. Даяна Жылдызбекова 2-курстун студенти. Ал имараттарды, курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо кесибин тандап алган. Жаштайынан атасы менен курулуш тармагында көп жүргөндүктөн бул багытка кызыгуусу арткан. Жакындарынын колдоосу, өзүнүн тандоосу менен келечекте куруучу болуп чыгат. Азыр бул тармактын багыттарын группалаш балдарынан тең калбай тереңирээк үйрөнүп жаткан мезгили. Окуу жайды бүткөндөн строитель техник болуп чыгабыз. Биздин колледжде болсо биз ар бир материалды кандай стройкада кандай жүрүш керек, в первую очередь правила безопасности, кайсы материалдар менен кандай иштеш керек, каяк жака иштеш керек, кандай болот, эмне болот деген баарын окуйбуз. Кээрлер строитель дегенде эле ойлошот, стройкага барып иштеш керек, стройкага барып бетонду куюш керек. Жок, бирок башка тармактардан келет да. Мисалы үчүн проектировщик, конструктор, сметчик болуп кете алабыз. Не только строитель прям курулуш жакта жүрүп эле болду иштегендин маанидүү эмес, бүт тармакка кетет да. Башында эметкенде ошо бүт баары таң калышкан. Эмне үчүн бул эркектин жумушу да, эмнеге буга тапшырдың, барып медик болбойт белең же дагы. Ошо строительство жагын тандап, ошо строительство кесибин окуп бүткөм. И кыздарга кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Эгер биз строитель болсок, биз, например, пландарды чегенди билебиз, ошолордун конструктивный элементтердин расчетторун кылганды, канча объем бетон, кирпич, цемент, ошолордун баарын санап кыздар иштесе болот. Проекттерди принимать этип, аларды текшерип, ошо проекттер туура стандарттар менен чийилдиби. Даянага окшоп өзгөчө кесиптерди тандап алган кыздардын саны окуу жайда арбын. Алардын бири Жасмин Айдаралиева. Ал курулуш тармагына кызыккандыктан санитардык техникалык жаатты тандап алган. Бул багытты тандаганына эч качан өкүнбөйт, тескерисинче сыймыктануу менен айтат. Анткени келечекте суроо талап жогору кесипке ээ болуп чыгат. Курулушка аябай кызыгам. Чертеждор менен, проекттер менен иштеген жагат. Анан азыркы учурда дагы биздин өлкөдө курулуш аябай өнүгүп жатат. Анан специалисттер керек болгон үчүн дагы ушул жака келип окуп жатам. Окууну бүткөндөн кийин фирмаларга барып иштейбиз. Ал жакта ошо проекттер менен отопление, вентиляцияныкын, суу, канализациялардын чертеждорун, проектлерин жасайбыз. Билим уя элдин чарбасына керек болуучу адистерди даярдоодо бай тажрыйбага ээ болгон эң алгачкы республикалык орто кесиптеги окуу жайлардын бири. Бир кылымга чукулдап калган тарыхы бар колледж жылына 200дөй адисти даярдап чыгат. Биздин окуу жай 1930-жылдын 15-сентябрында ачылган окуу жай. Быйыл 2023-жылдын 15-сентябрында биздин окуу жай 93-кө чыгат. Бир кылымдык тарыхы бар окуу жайда. Бул окуу жай ошол 30-жылдары баракта, кичинекей баракта ачылган экен. Андан кийин 32-жылы мына биз отурган имарат салынат. Биздин окуу жайда курулушчулардын отделениясы болгон, бөлүмү, автомобилдик бөлүм болгон, коммуналдык деген бөлүм болгон, анан энергетика бөлүмү болгон. Колледж 9-11 класстын базасында 8 багыт боюнча бүтүрүүчүлөрдү кабыл алат. Алар архитектура, дизайн, куруучу, жыгаш иштетүү, инженер, санитардык техник, компьютердик техника жана автоматташтырылган система куруу кесиби. Мындан тышкары кошумча ийримдер да бар. Сырттан окуу бөлүмү каралган.
бюджеттик жана контракттык негизде жүрөт. Окуу кабинеттери жана лабораториялары, техникалык каражаттар, эмерек эстетикалык жасалгалоолор менен жабдылган. Заманбап персоналдык компьютерлер техника менен жабдылган. Өлкө боюнча базасы бай окуу жай болгондуктан ичинде жыгаш иштетүү технологиясы, мебель чыгаруучу цехи, студенттер үчүн заманбап техника, аппарат, бардык заманбап жабдуулар орнотулган. Бул кесипти тандагандын себеби өз каалоом менен ушул кесипти тандап, үйүмдөгү мебелдердин кандай жасалысын, кандай иштелип чыгуусун үйрөнүү үчүн бул колледжди тандадым. Бул жерден кызыгып, үйрөнүп, цехке келип, өзүң келечегиңди станоктор менен көрүп үйрөнүп аласың. Бүтүрүүчүлөр билимин жогорулатууну каалашса, өлкөбүздөгү курулуш жогорку окуу жайларга тапшырууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ийгиликтүү аяктаган студенттерди иш берүүчүлөр, өлкөбүздөгү эң алдыңкы компаниялар, ишкана, мекемелер дароо ишке алышат. Кесип тандоо ар бир адамдын жашоосундагы эң маанилүү кадам. Бүгүнкү туура чечим келечекте өз кесиптин мыктысы болууга мүмкүнчүлүк. Мындай жарык, заманбап чоң окуу жайда билим алуу ар бир студенттин кыялы болсо керек. Алтынай Шайдылдаева, Эсен Үсенов, Таңкылаев көрсөтүүсү үчүн.